Misal üчүн siz көп мусулмандардын атынан сүйлөбөңүз да. Siz өзүңүз катары гана сүйлөңүз. Siz мусулмандардын баарынын атынан сүйлөп атасыз. Мен бүт Кыргызстандын атынан сүйлөсөм болбойт да. Siz менин оюм деп айтсаңыз туура болот. Мен айтып атам эртеден бери бул менин оюм. Менин оюм, мен ойлогон ой. Туура түшүнсөңүз. Анан кийин бир нерсени мындай деп айтыш керек да. Вот смотри, бияка келатканда мени мурун көрүп таанып билгенсизби? Мен эгер жаман адам аны менен сүйлөшпө десе келип сүйлөшпөй коет белеңиз. Кандай деп ойлойсуз? Сиз чындыгында Кыргызстан атынан сүйлөгөн укугуңуз жоксуз. Сиз болгон КТРК директору гана болгонсуз. Ал эми мен диндин адисимин. Ушул боюнча жогорку билими бар. Кыргызстандын мурдагы муфтии катары, уламалар кеңешинин мүчөсү катары толук сүйлөгөн укугум бар, таксырым. Сиз мени өзүңүздү салыштырдыңыз, биринчи маселе. Экинчи маселе, бул жерге жаманбы, жакшыбы эгер чакырылып аткан болсо, пикир билдирүү үчүн сиз эмес, башка кимдир бирөө келсе деле, бир кыпкызыл теңирчи келсе деле, же бир башка бирөө келсе да мен келгенге даярмын. Себеп дегенде өзүмдүн ошол жердеги маданиятымды айтышым керек, дешим керек, жалпы мусулмандар түшүндүрүп айтып беришим керек. Экинчиден, сиз айтып атасыз, элдерге жагып атат деп. Мен жогоруда айтып кеттим. Эгерде мурдагы айткан сөздөрүмдү түшүнгөн болсоңуз, азыр бул сөз чыкпаш керек эле. Айттым мен. Прививка боюнча, эмне боюнча айттым, жалпы билим берүү боюнча айттым. Адамдарга жакпайт деп эле токтотуп кое алган жерибиз жок. Ошол сыяктуу эле биздин мусулмандар карапайым адамдар. Мусулмандар көп нерсени түшүнбөгөндүктөн биз түшүнгөндө түшүндүрүп айтып беребиз дагы. Ошол мусулмандардын укугун коргоо максатында биз айтып атабыз. Туура, биздин карапайым мусулмандар көрүп атышат, аларга жагып атат, шайтан азгырып атат ошол маселени. Андан башка да көп нерсе буларга жагып атат. Бирок ошону туура эмес. Силер карапайым адамдарды азгырып ошолорго көрсөтүп атасыңар. Алар араң турган адамдар ушинтип азгырып атасыңар силерди, биз ушуну түшүндүрүп айтып атабыз тууганым. Ошону туура түшүнүш керек. Ар бир айтылган сөзгө маани берген анда кийинки сөздөр чыкпаш керек эле. Мен аргасынан кайталанганга мажбур болдум. Мен Эхо Манастан 1 саат сүйлөйм, КТРКдан дагы сүйлөйм 1 саат жума сайын. Биринчи радиодон. Мен бардык көрсөтүп жокко чыгарган жерим. Экинчиден, биздеги сойкулук, мародёрлук, коррупция, алдамчылык, зынакорлук булардын бардыгы илгертен келатат. Ал эми муну КТРКнын жамааты бизге азыр жаңы киргизип атышат. Ошон үчүн мурдагы ооруну дарылагандан көрө келе турган жаңыны тосуп калуу башка кыйла жеңилирээк деген маселе. Казино боюнча каршы чыкканбыз, айтканбыз. Эхо Манастагы жанагы туура эмес көрсөтүүлөр айтып атабыз, деп атабыз, кыйла салынып атат. Бирок бул маселеге да айтыш керек. Анан булар токтомоюнча муну кандай деп? Оорунун алдын алган, оорун дарылагандан көрө жеңилирээк. Экинчиден, бизде мусулмандар 20 жыл эгемендик ичинде бардык мусулмандар билимдүү болуп кеткен жери жок. Көпчүлүгү карапайым мусулман. Эгерде мусулмандардын баары билимдүү болгон болсо, анда момундай көрсөтүүлөр чыкпайт эле тигил жака. Эч убакта. Эч ким көрбөйт дагы болчу. Бирок көрүп атат. Көрүп аткан факт. Сиз айтасыз 60% деп. Ага мен кошулам, 60% көрүп атышат. А биздин 80%, демек 20% мусулмандар аны көрбөй атышыптыр. 60% ичинде калган 20% башка диндегилерди коссок, демек 40% мусулмандар көрүп атат деген сөз. Ошол мусулмандар эгерде Кур'ан-ы Карим жакшы билсе, менин мусулмандарым, шарият жакшы билген болсо муну көрүшпөйт эле. Бирок аттын көрүп атышат. Демек, ошолорго түшүндүрүп айтышыбыз керекпиз. Аларга маалымат жетпей атат. Мен мусулманмын дегени менен, мусулман дегенде исламдан нике менен жаназаны гана түшүнүп, же өлгөндө Кур'ан окуганды гана түшүнүп, андан башка арам нерсе бар экен. Шарият боюнча муну болот экен, муну болбойт экен дегенди билбей атат. Сиз азыр адамдарды мындай бир сезимин козгоп жиберип, мага каршы койгуңуз келип атат да, мусулмандар баарын билип алган деп. Жок, эгерде мусулмандар баарын билип алсак, көчөдө арак деген болбойт болчу, көчөдө жылаңач кыздар деген болбойт болчу. Ал эмес, экөөбүздүн ушундай көрсөтүүбүз дагы болбойт эле, себеп дегенде эч ким көрбөй койгондон ааламсылар рейтинги жогору төмөн түшүп кетип, көрбөй калат болчу. Азыр ааламсылар рейтинг билесизби? Ала Тоодон кийинки 2-нчи орунда турат. Жаңылыктардан кийин мына ушундай. Демек, биздин мусулмандар ушуну көрө албай атышат. Ушуну көрүп атышат эмне үчүн? Алардын диний сабат төмөн болгондугу үчүн. А силер ошолордун жөнөкөй экендигин пайдаланып, адамдарга ошол ууну чачып атасыңар. Ошол кыяматта барыңар күнөөкөр болот. Эгерде сиз көркөм жетекчи болсоңуз, демек ошолордун бардыгы кыяматта агай, ошондо мен билбейт элем. Мен мусулман элем, бирок карапайым мусулман элем. Мага 20 жыл болгон, же 5 жыл болгон намаз окуганыма. Ошону сиз айттыңыз, дедиңиз, кол коюп бердиңиз. Эми мынаке соопторуңузду мага бериңиз. Мына бакта сүрөттөр турат, тозоктугу бейиштики. Эмне кылабыз эмне? Ошол жерде беттешүү болот. Демек ошого чейин айтып калыш керек. Деги эле карапайым мусулман эмес, ошонун ичинде карапайым